Ben Таштанбайгул Санжар, 2-нче курстун студентимин. Биздин жаңы жылга, жаңы окуу жылына бизге жаңы жаңылык жана студенттерге ыңгайлуу бул QR код менен сабакка кирүү. Жана бизге ыңгайлуу тараптары бизге журналдын иштелбесү жана кагаз ручканын иштелбесү. Андан башка дагы поточный лекцияларда көптөгөн студенттер катышат, 4 группа катышса, алардын арасынан кээ бирлери жоктолбой кала турган болсо, ал бул азыркы биздин QR код менен кире турган жаңы электрондук журналыбызда бардыгы билинип турат, жана студент келип кеткени жөнүндө толук маалымат билинип турат. Мага бул электрондук журналдын жакканы старосталар өзүнүн мындай жаккан студенттерине же өзүнүн жакындарын жоктотпогонго жана келбей окуу жылдын аягында семестр модулларда келген студенттердин точный маалыматы чыгат, жана алардын келип кеткени жөнүндө толук маалымат бериле алат. Жана алардын кандай десем, бир күн келбесе дагы, бир урокту пропускать этсе дагы анысы да билинип турат. Анын көпчүлүктөрүндө бул электронный менен киргенде убакытты дагы экономдогонго жетишет. Көпчүлүк студенттер болгон группаларда адамдарды группада студенттерди жоктогондо дагы университети болгондуктан бизге бул программаны үйрөнүү өтө деле кыйын болгон жок, жана буну алып кетүү бизге оңой эле болду. Жана башка билим берүү тармактарына дагы ушундай программалар сунуштайт элем. Жана дагы ушундай биздин заманбап технологиялык заманыбызга талабына жооп берүүчү программаларды чыгарсак, жана дагы көптөгөн программалар иштеп чыксак, бул биздин Кыргызстаныбызды алдыга өнүктүрүү деп эсептесек болот. QR код менен кирүү бул студенттердин кечикпесине жана урокторду пропускать этпөөгө өзүнө чакырат жана жоопкерчиликтүү болууга чакырат деп эсептейм. Силабустарыбызды киргизип бул жерге, андан кийин мен ушул өткөн сабактарымда 18 саат лекция, 27 саат лабораториялык сабагым бар. Ушул группадагы студенттер үчүн 18 саат лекцияны киргизип, 24 саат лабораториялык жумушумду, андан кийин срестин саатына темаларды бердим. Бул жерде бардыгы бар. Эми бул электрондук журналдын бир топ артыкчылыктары бар экен деп иштеп жатабыз. Биз мурда стандарттык түрдө эле журналга жазчу элек, анан журналды алып кел, деканаттан алып кел деген көйгөйлөр жаралчу эле. Азыр эми биз мунун баары жеңилдетилди. Ошмунун окутуучулар үчүн дагы, студенттер үчүн дагы бир топ жакшы иш.